Улуу ата мекендик согуштун ардагери, социалисттик эмгектин баатыры, ондогон жылдар бою жетекчилик кызматта иштеген Корчубек Акназаров бала чагы иштеген иши тууралуу Өмүрдөгү ак жол деген китебинде жазып кеткен. Ал 1922 жылы Бакай Ата районундагы Кызыл Октябрь айылында, азыркы Акназаров айыл аймагында туулган. Корчубек Акназаровдун бала чагында башынан өткөргөн оор күндөрү туурасында бүгүн Султанаалы уулу Кушубак атындагы орто мектептин окуучулары сахналаштырып көрсөтүп беришти. Бүгүн мен Корчубектин атасынын ролун ойноп жатам. Балалык кезинде биздин чоң атабыз аябай кыйынчылыкты көргөн экен. Кичине кезинде турмушка байланыштуу жумуштар көп болуп, окууга акчасы болбосо дагы бул ошо жумушун эртерээк бүтүрүп окууга умтулган экен. Аябай билим жагынан, турмуш жагынан бизге аябай жакшы жол көргөзүп деп ойлойм. Анын жашоосу биздин келечектеги жашообузга аябай чоң үлгү болду десем болот. Корчубек Акназаров улуу ата мекендик согушта каармандыгын көрсөтүп, кан майдандан 1946 жылы кайтып келет. Согуштан кийин алгач 7 жылдык мектепте эмгектенип, андан кийин Чаткал, Базар Коргон, Актала райондук партиялык комитетинде жетекчилик кызматты аркалаган. Ал өлкөнүн өнүгүүсүнө салымы зор инсан. Корчубек Акназаровдун эмгегин окуучуларга таанытуу максатында ачык сабак маданий иш-чаралар өткөрүлүп, маалыматтар берилип турат. Райондук билим берүү тарабынан, айыл өкмөт тарабынан берилген иш пландары негизинде ушул мектеп ичинде биз класс сааттары өтүлдү, дил баяндар жазылды, класстык бурчтар чыгарылып, дагы рефераттар жазылып, анан бүгүн дагы ошол Акназаров чоң атабыздын 100 жылына карата иш-чара өткүзүп атабыз. Белгилүү инсандын өзү өлсө да сөзү өлбөйт. Ал эми элине жасаган эмгеги эл оозунда айтылып, алардын жүрөгүндө сакталып кала берет дейт бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Өзү жок болсо да сөзү калды, иши калды. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп Алы Токомаев атабыз айткандай, эмгегин эскере турган эли калды. Эми Кыргыз элинде мындай адамдар өтө аз болсо да саз даңазалуу элдин даңктуу уулу деги эле кандайын айтсак да жарашкан Акназаров Корчубек атабыздын биз бүгүнкү күндө сыймыктанабыз. Акназар айыл өкмөтүндө өтүп жатканы, анын ичинен биздин Кызыл Октябрь айылынын Султанаалы уулу Кушубак атындагы орто мектебинде өтүп жатканы бизди аябай кубандырууда. Корчубек Акназаров Көкташ айылындагы 800 гектар жерге суга суу жеткирүү ишин аягына чыкпай калган. Анын аманатын азыркы жетекчилер аткарып, бүгүн бул иш жасалганы жатат. Быйылкы жылга 2022 жылдын 1-ноябрга 100 жылдыгын белгилөө иш-чарасы өкмөт тарабынан бекитилди. Атын асаты бар эле ушул жакка суу чыгарып, насос аркылуу суу чыгарып нем алып кетип, ошол иштерди Кудай буйруса азыр жүрүп атат. Белгилүү саясий мамлекеттик ишмер Корчубек Акназаровдун 100 жылдыгына арналган иш-чарада окуучулар анын кыргыз мамлекети үчүн жасап кеткен эмгектери ар бир кыргыз жараны үчүн үлгү болоорун белгилешти. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Бакай Ата району.